Кан тамырым, жаткан жолдор тарамдап, каткан сырым, тоголор эле томсоргон. Мен мингенде алтын туяк аргымак, бардык жолдор чыккан чубап тосордон. Поэзия деген көрүнүп көрүнбөгөн, билинип билинбеген, сезилип сезилбеген, айтылып айтылбаган жана башка касиеттери бар табышмактуу бир дүйнө болсо керек го. Көргөн билгендеримди жасап түзөбөй, болгондой айтып бергеним поэзияга да ошондой мамиле кылуунун үлгүсүнө жакындайт го. Дегенкиси поэзия жасап түзөгөндү жактырбайт, ал ага жат. Ошон үчүн менин болгон аракетим калпты кошпошум керек. Тирүүсүндө классик акынга айланган залкар калемгер Омор Султанов өзүнүн поэзияга келаткан жолду аттуу бүтпөй калган баянын ушинтип баштаптыр. Ооба, алыска чапкан күлүктөй кашкөй, кулактан кирип жан дүйнөгө орноп калган жугумдуу ырлары менен 60-жылдары жылдыздай жанып чыккан акын өзү жашап өткөн доордун кыял жоругун, адамдын турмушун, тагдырын, кайгы кубанычын, чарчоосун, арзуусун жан дили менен поэзияга айландырган. Буга 30-станция, Чарчоонун 100-ыры, Сен жөнүндө поэма, ыр менен жазылган адамдын турмушу романы баштаган көөн үргүс чыгармалары далил. Мен апам дагы ырчы, өзү жазчы эмес, но ырды, сөздү жакшы түшүнгөн. Атам болсо кадимкидей эле акын экен. Тосордо 6 санаман эр бүлөө жок калган. Мен сыяктуу 3-4 класстын окуучулары Соконун, Тырмооктун, Моло таштын, Чийненин атына өгүзүнө минебиз. Төлөмүш байкем соп камчысын мойнуна илип алат. Аттар чарчап баспай калганда, кылда учуна кыл өрүп байлаган соп камчысы менен ышкыртып чапканда аттар тим эле ойдолоп кетишет. Кылдын учу балтырымды жанып өтүп турат. Ошондо көздөн жаш өзүнөн өзү мөлт ыргып кетет. Эчен рет Соконун атынан түшө калып, үйдү көздөй качкым келет. Акындын Төлөмүш байкеси Чарчоонун 100-ырындагы каргашалуу согуш чарчаткан өзүндөй армандуу бала каармандардын бири. Акын Чарчоонун 100-ырында тетиги карасантай согуш маалындагы элдин кайгы муңунан, атасын согуш, энесин айыкпас илдет алып кеткен жетим балалыгынан тарта, дегеле өмүрүндө тирүүлүктүн оош кыйышы кандай чарчатып жүрүп отурганын аянбай сүрөттөгөн. Хрущев келгенде кичине кар эрип калды да, тоң эрип. Аны ошондо кичине баштагандан кийин кайра башталды бурама. Бизди чарчаткан жалаң калп, көздү боёгон, турмуштук бардык нерсе жалган өңдөнүп турду да мага. Анан эгер ошонун баарысын башкача берсең, анда мени камап салмак. Ошону эптеп жашырыш үчүн ошо кездеги Чарчоон элдин бүт эл чарчаганда заманга, бийликке каршы чыгыш болгон.
Акындын акындык дүйнөсүн ойготкон Малжандуу Аталаш агасы Бөлөкбайдын карамагында жүргөн тоо күндөрү болсо керек. Бекеринен Карала Арча деген ырын чукуранып ойгонгон назик бир сезимдин алгачкы кайрыктары деп атабаган чыгар. Уктасам жылкы айдап жүргөн болом. Жылгалар, узун кыр, тастар ата, сары күнгөйлөр түшмө кетет. Жер жайнаган жылкыларды жер дүңгүрөтүп айдап жүрөм. Минген атым чуркабай эле учуп барат. Ошондой абалдарым катмарланып отуруп, эң алгачкы китебимдин аты кантип тоо күндөр аталганын сезип билбептермин. Кайда кийин байкап билдим. Андагы кыйылып турам деген эң алгачкы ырым кантип жазылганын билбейм. Бирок ага азыр окуп алып таң калам. Кыргыз адабиятынын толбай сынчысы Кадыркул Даутов Омурсултановду Алыкул Оспоновдон кийинки эле кыргыз поэзиясын жаңы деңгээлге көтөргөн чыныгы классик акын деп баалаган экен. Алыкулдай эле 30 жашында өзүн өзү издеп, таап, дүйнөлүк адабиятты өздөштүрүп тажрыйба топтоп, анан 30-станциясы менен топ жарып чыкканын белгилеген. Акын болсо өзү окуучу кезинде мектеп директору окуп берген Пушкиндин Капитан кызын билерине маашырланып жүрүп, кийин залкарлардын дүйнөсүнө киргенде өзүн жок катары сезгенин жазганы бар. Табышмактуу, сулуу тартты кечтерим. Кезиккенде Блок, Байрон, Есенин. А Пушкинге түшүнгөндө тил жетип калбай калды. Эзилбеген эч жерим. Омор Султановдун эскерүүсүн окуган киши Сен жөнүндө поэмасынын башаты ушул жакта болбосун деп бүшүркөбөй койбосо керек. Андакын Бөлөкбай абасы менен жайлоодо бир конушта отурган кошунасынын кызы Марку менен чогуу жүргөн күндөрүн, ал мектеп курагында эле күйөөгө тийип кеткенине, анан эрте эле каза болуп калганына ичи катуу ачышканын жазат. Кийин Маркуну эскерүү деген ыр өзүнөн өзү эле заматта жазылып калды. Ырларымдын баары эле мынтип жазыла берчү эмес. Буга өзүнчө таң кала берем. Балким Марку эсимден такыр кетпей калган үчүн го. Раматылык Токтоболот Абдымомунов агабыз кезиккенде Маркуну окуп койчу дей берчү эле. Кезинде Кадыркул Даутов Сен жөнүндө поэманы, махабатты, адамдын ага мамилесин поэтикалык жаңы өзгөчө формага салган, туташ, окубай кое албай турган бүтпөс чыгарма деп баалаптыр. Мен жана Сен жөнүндө поэманы качанка чейин, мен көзүм өткөнгө чейин, вообще акылым түгөнгө чейин жазып көрөйүн деген ой кылгам. Ишке ашып атат. Анын себеби адам баласынын эмеси канчага жетет? Психологиясы, эмоциясы кандай учурда кандай болуп ашат ишке. Ушуну мен эксперимент кылып атам. Боз жорголой таң аштым, жайдакталдым. Биз жоголдук экинчи кайрылбайбыз. Эми чыгармачылыкта угдай урган уурга окшош неме турбай бул. Эч качан айыкпай турган, сүлөө сабактаткан оор болот го. Эч качан айыкпай дагы, алып да кетпей жүрө турган. Ар бир эртеңки күн эң акыркы күндөй болуп сезилип эле чыгармачылыкта шашып калат экенсиң да. Мен өтө ыраазымын. Жакында бир ноокаттан бир киши жолугуп калды. Көчөдө
ошол айтат, ушу ак булуттар деген ырды уккандан баштап мен көлгө келем дейт. Келинчегимден, зайыбымдан ажырап калдым дейт. Анан ошондо келип көлдүн жээгинен кумду кучактап отуруп, көл жээги көрбөдүң эмнелерди ажырап сүйгөнүмдөн келдим сага сүйүмдү айла кылып кайрып берчи деп улам ошол саптырдап, ыйлап, анан ошондон кийин анан кетем үйгө дейт да. Анан мен ушул аябай жаман таасир берди мага. Бугдай урган сөздүн таасири жаман турбайбы? Артыкча ырдын таасири. Анын ичинде музыка болгон. Урматтуулук Асанкали чоң композитор болмок экен деп ойлойм да. Кайсы жерге барсам дагы ушул оборотумду көргүм келип турат да. Кайда барбайм, тете Европага барсам да, Америкага барганда элестетип алам, мына көл тиякта турат. 250 метр жер көл. Көл мындай басканда эле 250 метр жерде көл. Жатканда толкун болуну кулакка шарт деп угулуп турат. Адамга мындан башка эмне керек? Кырачы эмне каалаганым барысына жеттим деп ойлойм. Ай, бир адамга эмне керек эми? Адам деген духовный, жан дүйнөсү менен бай, толуп жүрүш керек. Өзүнө өзү бирдемени алып келип арман таап албаш керек. Адам деген жан таттуунун улуусу, улуу болуш керек өтөр турмушу. Жана адамга керек болуу акылдуу бир милдеттин бар мааниси мына ушу.